Кудайдын чакырыгы 10-июль. Жаккан жазган жакшы кабардын 3 бөлүмүндө Исага Никедим деген бир диний жетекчи сүйлөшүүгө келет. Никедим өзүнүн коомдогу жогорку орду жана диний лидерлиги аркылуу Кудай алдында маанилүү ордундамын деп ойлогон. Ал эми 4 бөлүмдө Иса жашоосунда көп көйгөйлөрү болгон бир аял менен сүйлөшөт. Ал самариялык аял. Коомдо эч кандай статусум жок деген адам. Жакан бул эки окуяны бекеринен жанаша жазбаса керек. Ал диний элитанын өкүлүн жана коомдон четтетилген адамды бирдей деңгээлде көрсөтөт. Иса жакан аркылуу Кудай падышачылыгына жакшы иштер менен билет сатып алуу мүмкүн эмес экенин, ошондой эле жаман иштер менен андан куру калуу мүмкүн эмес экенин көрсөтөт. Жакан мындай таң калыштуу сөздөрдү айтат. Иса биздин жан дүйнөбүздүн суусунун кандыра алган жалгыз булак. Самариялык аялга кайрылып, Иса мындай дейт: бул суудан ичкен адам кайра эле суусайт. Ал эми мен берген суудан ичкен адам түбөлүк суусабайт. Мен бере турган суу анын ичинде түбөлүк өмүргө агып баруучу булакка айланат. Иса анын күнөөлөрүн көрсөтсө болмок, бирок ал анын муктаждыгын көрсөттү. Көп учурда биздин күнөөлөрүбүз руханий суусоонун натыйжасы болот. Биздин жан дүйнөбүз ачка болуп, биз аны башка нерселер менен басууга аракет кылабыз. Иса тирүү суу. Ал биздин жан дүйнөбүздү толтура алат. Жакан Иса Самария аркылуу өтүш керек болчу деп бекеринен жазган эмес. Ал жерде башка да жолдор бар болчу. Бирок бул сөз Исанын атайын максат менен өткөнүн көрсөтөт. Ал жакта жан дүйнөсү сусаган бирөө бар эле. Анын бүт дүйнөгө багытталган өзгөчө кабары бар болчу. Биз баарыбыз руханий суусоону сезебиз. Аны кандыруунун жалгыз жолу Иса Машаякты кабыл алуу. Исага чуркаңыз.